Климаттын өзгөрүшү жана глобалдык жылуулануу Кыргызстан үчүн да олуттуу маселе. Бул багытта өлкөдө климат жумалыгы башталды. Максаты айлана чөйрөнүн өзгөрүшүнө каршы күрөшүү, глобалдык температуранын жогорулашын басаңдатуу, анын кесепеттерине көңүл буруу болуп саналат. Анын алкагында мамлекеттик мекемелерде атайын иш-чаралар уюштурулуп, көйгөйлөр талкууланууда. Мамлекеттик органдар өзүнө, мисалы үчүн, ар бир мамлекеттик орган экология жана климат боюнча өзүнө тиешелүү тармак менен байланыштырып, мисалы үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги, экономика министрлиги, санариптештирүү министрлиги, алар ошол экология жана климаттын маселелерин байланыштырып, бул жакта ар кандай иш-чараларды өткөрүп жатышат. Мамлекеттик органдардын мындай актуалдуу маселелерди талкуулоо менен көйгөйдү жоюуга бир кадам ташталат деп белгилешет эксперттер. Анткени бул маселе экологторго же айрым адистерге гана эмес, коомдун бардык чөйрөсүнө тиешелүү. Алымкул Орозалиев айлана чөйрөгө аяр мамиле жасоо, аны сүйүү ар бир жарандын милдети деп эсептейт. Экология ар бир үй бүлөдөн башталат. Эгерде биз үй бүлөбүздө ошол балдарыбызга экология жөнүндө маалыматтарды бербесек, ал коомдо эч нерсени айта албайт. Мисалы 5 соток жериңди деле жакшынакай жашылдандырсаң, ал жердин абасы таза болот. Эгерде биз экологияны сактабасак, азыр билесиңер дүйнөдө температура 1,2, 1,1 градус, 1,2 градуска жогорулап атат. Эгерде бул ушул темпте кете турган болсо, 2085 жылдары бул 2 градустан ашып кетет. Анда эмне болот? Анда бүт жаратылыш компоненттери баары өзгөрүүгө душар болот. Айлана чөйрөнүн келечеги үчүн көйгөйдүн олуттуулугун эске алып, президент эл аралык аренада бул теманы бир нече жолу көтөргөн. Маселен, өткөн жылы COP28 дүйнөлүк конференциясында ал тоолорду коргоону белгилеген. Ошондой эле Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн азайышы жана эришине дүйнөнүн көңүлүн бурду. Эксперттердин баамында Кыргызстанда да бүтүндөй Борбордук Азиядагыдай эле планетанын орточо көрсөткүчүнөн дагы температуранын кескин жогорулашы байкалды. Бул экономиканын негизги тармактарына, биринчи кезекте энергетика жана айыл чарбасына дагы терс таасирин тийгизди. Түз жана кыйыр жоготуулардын зыяны жыл сайын көбөйүүдө. Ошондуктан биз эл аралык коомчулукту тоо экосистемасынын климаттык жана экологиялык көйгөйлөрүн чечүүгө багытталган тоолуу өлкөлөрдүн аракеттерин колдоого чакырабыз. Президент буунун трибунасынан тоолорду сактоонун маанилүүлүгүн көтөргөн. Анын демилгеси менен тоолорду туруктуу өнүктүрүү резолюциясы кабыл алынган. Анын алкагында 2023-2027 жылдары тоолуу аймактарды өнүктүрүүнүн 5 жылдыгы деп жарыяланган. Бул багытта Кыргызстанда бир катар иш-чаралар уюштурулууда. Анын алкагында биз ошо буга чейин эле белгиленип келген жашыл мурас, жаныбарларды коргоо боюнча браконьерликке каршы тарифтердин көбөйтүлүшү, сейрек кездешүүчү өсүмдүктөрдү коргоо максатында мораторийлердин жарыяланышы бизге ушул тоолуу экосистеманы сактоо иш-чараларынын алкагында өткөрүлүп келе жатат. Өлкөдө тоо экосистемаларын сактоого арналган жашыл мурас өнөктүгүнүн алкагында 7 миллион бактарак отургузулуп, 4,3 гектар аянт көрктөндүрүлгөн. Аткарылып жаткан иштердин аркасы менен климаттын туруктуулугуна олуттуу салым кошо алабыз. Аны сактоого бир гана Кыргызстан эмес, бүтүндөй өлкөлөр кызыктар болушу керектигин экологтор белгилейт. Бул мөңгүлөр, тоолор Орто Азияда эгер жок болуп кетсе, азайып кетсе, кургакчылык пайда болот. Анын негизинде азык-түлүк программасы, азык-түлүк коопсуздугу келип чыгат. Ошон үчүн бир Кыргызстан эмес, бул кошуна республикалар Өзбекстан, Казакстан баарыбыз чогуу биргеликте ушул региондо аракет кылышыбыз керек да. Климат жумалыгы Азербайжандын Баку шаарында өтө турган буунун климаттын өзгөрүшү боюнча 29 конференциясына туш келди. Анда дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүнүн лидерлери чогулат. Иният Эргешева, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.